Манас эл аралык аэропортундагы унаа токтотуучу зонадагы акысыз берилген 15 мүнөт 20-июлдан тартып жокко чыгарылат. Бул тууралуу аэропорттун маалымат кызматынан белгилешти. Билдирүүдө айтылгандай, автоматташтырылган унаа токтоочу жай аутсорсингке берилген жана келишимдин эрежелерине ылайык тарифтер аутсорсинг компаниясы тарабынан белгиленет. Манас аэропорту баа саясатына жана бааны түзүүгө таасир бере албайт. Ижарага алган компаниянын маалыматына ылайык учурда тарифтер мурдагы баа боюнча калган. Тагыраагы 1 саатка 60 сом, алгачкы 15 мүнөт бекер жана 1 суткасына 360 сомду түзөт. 20-июлдан тартып 15 мүнөттүк бекер тарификация жокко чыгарылат дешет маалымат кызматынан. Манас аэробекетти жолдун аркы бетиндеги бардык жарандар үчүн унааларды акысыз токтотуучу жай бар. Ошондой эле 1 саатына 40 сом жана 1 суткасына 200 сомду түзгөн унаа токтоочу зона бар экенин кошумчалашты аэропорттон. 11-июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра өтүп жаткан жергиликтүү кеңешти шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыга баштады. Ага ылайык Бишкек шаары боюнча жыйынтык төмөнкүдөй. Эмгек партиясы 18,34%, Ата журт Кыргызстан 13,88%, Ишеним 12,39%, Ынтымак 10,83%, Өнүгүү Прогресс 8,14%, социал-демократтар 8,18%, калган партиялар 7%дык косого көрсөткүчүнөн өткөн эмес. Белгилей кетсек, бул Бишкектеги 225 шайлоо участогунан келип түшкөн жыйынтык. Борбор калаада жалпысынан 228 участок бар. Быйыл Курман айт майрамы 20-июлда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 11-июль Зул-Хиджа айынын 1-күнү болгондуктан 19-июль Арапа күнү, ал эми 20-июль Курман айт майрамы белгиленет. Курман айт Орозо айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Былтыр Курман айт майрамы 31-июлда майрамдалган. Чүй облусунун аймагында 1-июлдан 12-июлга чейин 807 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынан кабарлашты. Анын ичинде мас абалында унаа башкаруу 59 учур катталган, терезелерин караңгылатуу 6 учур катталган, жогорку ылдамдыкта айдоо боюнча 277 учур катталган, 19 айдоочу тиешелүү документи жок рулга олтурушкан. Ал эми атайын айып унаа токтотуучу жайына 116 унаа токтотулган. Футбол боюнча Италиянын курама командасы Европа чемпиону болду. 12-июлга караган түнү финалдык оюнда Англиянын курама командасы менен Италиянын командасы беттешип, Италия пенальтилер сериясында Англияны жеңип алды. Оюн Лондон шаарындагы Уэмбли стадионунда өттү. Беттештин 2-мүнөтүндө Англия курама командасынан коргоочу Люк Шоу гол киргизип эсепти ачты. Оюндун негизги убактысы 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктап, кошумча 30 мүнөт берилди. Бирок анда эсеп өзгөргөн жок. Андан кийин пенальти тебүүдө Италия Англиянын футболчуларын 3-2 эсебинде жеңди. 45 жылдан бери биринчи жолу турнирдин жеңүүчүсү оюндан кийинки бир катар соккулардын жыйынтыгында аныкталды. Муну менен Италия тарыхында экинчи жолу Европа чемпиону аталды. Ал эми Англия биринчи жолу финалда ойноду. Евро 2020 былтыр 12-июлдан 12-июлга чейин өтмөк, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу 2021 жылга жылдырылган. Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча жалпысынан 67 маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. 11-июль күнү Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайрадан шайлоо күнү милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп, коомдук тартипти жана коопсуздукту бузган фактыларга жол берилген жок. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайрадан шайлоо мезгилинде шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча жалпысынан 67 маалымат келип түшүп, Бишкек, Ош жана Токмок шаардык ички иштер органдарынын маалыматтардын электрондук журналдарына катталган. Июль айынын аягында Кытайдан дагы 1,250,000 кошумча дозадагы вакцина келет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов белгиледи. Кечээ 11-июлда өлкөгө Кытайдан чартердик каттам менен коронавирус инфекциясына каршы Синофарм вакцинасын 1,250,000 доза салып келинген. Анын ичинен 1,100,000 доза вакцина республикалык бюджеттин эсебине сатып алынган. Ал эми 150,000 доза Кытай тараптан бекер берилген. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин
кеңешинин төрагасы Улукбек Марипов Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге, мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кицянга, ошондой эле элчи Ду Девенге вакциналарды алуу боюнча маселени ыкчам чечүүгө көмөк көрсөтүүсү, ошондой эле вакциналарды гуманитардык жардам катары берүүсү үчүн ыраазычылык билдирет. Мен калкты вакцина алууга, өзүнүн жана жакындарынын ден соолугун коргоого чакырам. Эмдөө коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүнүн бирден бир натыйжалуу жолу жарандарды санитардык коопсуздук ченемдерин сактоого, бет кап тагынууга, социалдык аралыкты сактоого жана эл көп чогулган жерлерде барбоого чакырабыз, дейт Улукбек Марипов. Акыркы сутка ичинде 892 бейтап коронавирустан айыгып чыгышты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Алар Бишкек шаары боюнча 423 адам, Ош шаары 48, Чүй облусу 131, Ош облусу 86, Талас облусу 4, Нарын облусу 8, Ысык көл облусу 33, Жалал Абад облусу 107, Баткен облусу 52. Жалпы айыккандардын саны 117.250 бейтапты түздү. Борбор калаанын мэриясы коомдук транспортто коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөштү күчөтүлгөн тартипте улантууда. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек троллейбус башкармалыгынын Атайын мобилдик тобу күн сайын троллейбустун салондорунда санитардык эрежелердин сакталышын текшерип турат. Санитардык текшерүүлөр айдоочулар менен жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштери адам көп болгон аялдамаларда өткөрүлүп, орто эсеп менен күнүнө 120га жакын троллейбус текшерилет. Мындан тышкары күн сайын эртең менен каттамга чыгаар алдында медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө транспорт хлорамин эритмеси менен тазаланат. Ошондой эле айдоочуларга жана унаа жуугуч кызматкерлерге бет кап режимин сактоо боюнча кошумча көрсөтмөлөр берилет. Акыркы аялдамаларда автобус жана троллейбус салондору желдетилет. Коомдук транспортто бет кап тагынуу ар бир жаран үчүн милдеттүү экендигин эскертебиз, деп жазылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү адамдарга жарандык берүүнүн убактылуу жөнөкөйлөштүрүлгөн жобосу тууралуу буйрукка кол койду. Ага ылайык документ топтоп толтурууда түйшүк жана талап азаят. Буга байланыштуу мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү тапшырмаларды берди. Президенттин администрациясынын жарандык боюнча комиссиясынын катчылыгы ай сайын берип турат. Президенттин буйругу 2022 жылдын 31 декабрына чейин күчүндө болот. Ошол жылдын апрель айында Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюп, 111 адамга жарандык берилген. Былтыр 1400гө чукул адам жарандык алган жана алардын көпчүлүгүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздарды түзгөн. Акыркы сутка ичинде республика боюнча коронавирус илдети 1330 жарандан аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев маалымат жыйында билдирди. Алар Бишкек шаары боюнча 890, Ош шаары 18, Чүй облусу 116, Ош облусу 41, Талас облусу 15, Нарын облусу 23, Ысык көл облусу 46, Жалал Абад облусу 71, Баткен облусу 110. Муну менен республикада илдет катталган күндөн бери жалпы 140.978 жаран жабыркады. 11 июлда өлкө боюнча коронавируска каршы күрөшүүгө багытталган массалык эмдөө башталды. Бул тууралуу республикалык штабтын жетекчиси Жылдыз Бакашева брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында дарыгерлер, социалдык кызматкерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана 65 жаштан жогорку курактагылар болуп, жалпы 1.312.450 жаран эмдөөдөн өтүшү керек. Андан тышкары 18 жаштан жогорку курактагы бардык каалоочулар вакцина алса болот. Эмдөө акысыз жүргүзүлөт. Өлкөнүн эс алуу бактарында, соода борборлорунда убактылуу эмдөө пункттар ачылууда. 11 июлда Кытайдан келген вакцина түндө аймактарга бөлүштүрүлдү. Учурда кайсы регионго вакцина жетти, канчасы жетилик такталууда. Калктын иммунитетин иштеп чыгуу, баштапкы беймарал жашоого кайтып келүү үчүн эмдөө алууга, бет кап тагынып, санитардык эрежелерди сактоого чакырам, деди Жылдыз Бакашева. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышкан Туран жана Улуу Журт партиялары шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Мындай маалыматты партиянын мүчөлөрү маалымдашты. Туран партиясы социалдык тармактагы баракчасына шайлоонун жыйынтыгын тааныбастыгын жазып, элге кайрылышкан. Оппозициялык Туран саясий партиясы Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоону тааныбайт. Партия жетиштүү добуш албай калгандыгы үчүн эмес, добуштар атайын бурмаланып, фальсификацияланды. Бул шайлоочуларыбыздын берген добушун
жыйынтыгы эмес, бийликтин каалаган партиясынын келишинин кадамы. Партия кайра шайлоону каалабайт, бирок шайлоочуларыбыздын ар бир добушу үчүн күрөшөт жана активдүү ишмердүүлүгүн уланта берет деп жазылган партиянын расмий баракчасында.